Кыргыз Республикасынын Улуттук гвардиясынын аскер кызматчылары эл аралык чемпионатта ийгилик жаратты. 2026-жылдын 11-июнунда Бишкектеги Газпром спорт комплексинде баткен окуяларында курман болгондордун элесине арналган «Мен патриотмун» урааны астында өткөн армиялык кол кармаш боюнча эл аралык чемпионатта байгелүү орундарды алган аскер кызматчыларды Улуттук гвардиянын кол башчысы гвардиянын полковниги Данияр Исаков куттуктады. Ал спортчулардын жетишкендиги, Улуттук гвардиянын намысын татыктуу коргоп, жогорку деңгээлдеги даярдыкты көрсөткөнүн белгилеп, мындан аркы иштерине ийгиликтерди каалады. Чемпионаттын жыйынтыгында Кадыркул уулу Азамат 65 кг салмакта 1-орунду, Мама Садыков Арслан 90 кг жогорку салмакта 1-орунду, Маматалиев Айдар 80 кг салмак ченинде 2-орунду, Өмүрбек уулу Жакшылык 90 кг салмакта 3-орунду, Касымбеков Темирлан 75 кг салмакта 3-орунду ээлешти. Ош шаардык сотунун судьясы Бактыбек Сыдыгалиев билдиргендей, сот автоматташтырылган маалыматтык системасынын жөнөтүлгөн расмий эсемеси жана электрондук каттамда эч качан шектүү шилтемелер болбойт. Анда соттун аталышы, сот отурумунун күнү, убактысы жана өтүүчү жери гана көрсөтүлөт. Анын айтымында, расмий билдирүүлөрдө банктык карта маалыматын, сыр сөздөрдү же растоо коддорун киргизүү талап кылынбайт. Эгер соттун атынан келген билдирүүлөрдө шилтеме же жеке маалыматтарды берүү талабы болсо, ага ишенбөө керек, анткени бул алдамчылык болушу мүмкүн. Жарандарга сотко кайрылууда актуалдуу телефон номерин жана электрондук почта дарегин көрсөтүү сунушталды. Ошондой эле электрондук билдирүүлөрдүн юридикалык күчү почта аркылуу жөнөтүлгөн сот чакыруулары менен бирдей экени белгиленди. Транспорт жана коммуникациялар министри Талантбек Солтобаев ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун алкагында журналисттер менен бирге министрликтин негизги объектилерин кыдырды. Министр алгач Кыргыздор Транс долбоор мамлекеттик ишканасынын лабораториясында болуп, жол курулушунда курулуучу асфальт, битум жана башка металлдардын сапатын текшерүү иштери менен таанышты. Солтобаевдин маалыматына ылайык, июнь айынын аягына чейин Бишкектеги бир катар стратегиялык жолдорго асфальттын биринчи катары төшөлүп, кыймыл үчүн ачылат. Алардын ичинде Ысык көл багытындагы 9 чакырымдык жол жана Дордой базарына чейинки 6 чакырымдык тилке бар. Ошондой эле Бишкек Алматы Ташкент унаа жолунун 24 чакырымдык бөлүгү реконструкцияланып жатат. Министрлик Бишкек Кант Токмок жолун жаңылоону баштап, Бишкек Чуңкурчак альтернативдүү 4 тилкелүү жолунун алдын ала долбоору даярдоодо. Темир жол тармагында Ысык көлдөгү айланып өткөн темир жол шакекчесинин техникалык экономикалык негиздемеси иштелип жатат. Ошондой эле узундугу 305 чакырым болгон Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушу жүрүүдө. Министр Барскон Бедел жолундагы артыкчылыктуу долбоорлордун бири катары атады. Түндүк-түштүк альтернативдик жолунда коопсуздукту камсыздоо боюнча иштер уланууда. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен коркунучтуу тилкелерде коргоочу курулмалар курулуп, кошумча тейлөө пункттары ачылууда. Долбоорду 2028-жылга чейин толук аяктоо пландалууда. 2026-жылдын алгачкы 5 айында утилдештирүү жыйымынан бюджетке 132,1 миллион сом түштү. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришкендей, бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 115,4 миллион сомго көп. Муну менен катар табият алдындагы жоопкерчиликти сезип, бул жыйымды төлөгөн ишкерлердин саны 50дөн 259га чейин өстү, деп айтылат маалыматта. Учурда Түндүк мамлекеттик мекемеси менен биргеликте иштерди толук автоматташтырылган маалыматтык системага өткөрүү аракеттери көрүлүүдө. Мындан тышкары өлкөдө таштандыны сорттоо, кайра иштетүү жана жок кылуу менен алектенген ишканалардын атайын реестри түзүлүүдө. Ага азыр 130га жакын мекеме кирсе, анын 17си расмий лицензияга ээ.
Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры 99 театралдык сезонун жабат. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, театр сезонун драматург Жалил Сыдыковдун Төлгө спектакли менен жыйынтыктайт. Спектакль көрүүчүлөргө адам тагдыры, руханий баалуулуктар жана жашоонун маңызы тууралуу терең ой калтырган чыгарма катары сунушталат. Театрдын көркөм жетекчиси Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Альбина Имашева, директору Кыргыз Республикасынын эл артисти Асылбек Өзбеков. Саламаттыкты сактоо министри Дамирбек Осмонов Бишкектен Ак Ордо 3 конушунда жайгашкан жаңы оорукананын курулуш аянтчасына барды. Ведомствода маалымдашкандай, анда министр объекттин курулушунун учурдагы жүрүшү менен таанышып, жооптуу кызматкерлер менен курулуш иштеринин аткарылыш темпин жана долбоорду аяктоо мөөнөтүн талкуулады. Курулуп жаткан стационар 100 орунга ылайыкталып, Борбор калаанын жана ага чектеш калктуу конуштардын тургундары үчүн адистештирилген медициналык жардамдын жеткиликтүүлүгүн жана сапатын олуттуу жогорулатууга багытталган. Объекттин курулушу 2024-жылы башталган. Долбоордун жалпы сметалык баасы 213 миллион 886 миң сомду түзөт. Осмонов курулушту өз мөөнөтүндө жана сапаттуу бүтүрүүнүн маанилүүлүгүн белгилеп, заманбап медициналык инфраструктураны өнүктүрүү, саламаттыкты сактоо тармагындагы мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири экенин айтты. Соңкөл менен Ысык көлдөгү мыйзамсыз балык уулоочу торлорду тазалоо иштери кызуу уланууда. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришти. Күн мурун экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын инспекторлору Соңкөл көлүнүн акваториялык кезектеги рейдти өткөрүштү. Текшерүүнүн жыйынтыгында суу астынан мыйзамсыз коюлган жалпы узундугу болжол менен 2500 метрди түзгөн эски синтетикалык торлор табылып, сыртка чыгарылды. Ошондой эле буга чейин бир күн мурун Ысык көлдө да ири тазалоо иштери жүргөн. Ал жакта балык ресурстарына олуттуу зыян келтирип жаткан 1 чакырымдан ашык синтетикалык торлор алынып, мындан сырткары көл түбүнөн 25 килограмм тиричилик таштандысы чыгарылган. Тышкы иштер министринин орун басары Медер Абакиров Румынияга болгон иш сапарынын алкагында Бухарест шаарындагы бир катар маанилүү жолугушууларды өткөрдү. Бул тууралуу ведомстводан маалымдашты. Тимдер аралык консультациялардын жүрүшүндө тараптар саясий, экономикалык жана инвестициялык байланыштарды чыңдоону талкуулашты. Абакировдун Румыния Сенатынын тышкы саясат боюнча комитетинин төрагасы Титус Корлецан менен жолугушууда Румын тарап Кыргызстан менен Европа биримдигинин ортосундагы өнөктөштүктү бекемдөөгө көмөктөшөрүн билдирди. Ал эми энергетика министрлигинин мамлекеттик катчысы Мариус Виорел Паша менен жолугушууда гидроэнергетика жана энергиянын кайра жаралуучу булактарын биргелешип өнүктүрүү маселеси каралды. Ош шаарында Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттик тарабынан инвестициялык багыт, аймактардын мүмкүнчүлүктөрү жана туруктуу өнүгүүсү аталышындагы иш-чара өттү. Ага Кыргыз Республикасынын инвестициялар боюнча улуттук агенттигинин башчысы Равшанбек Сабиров жана мамлекеттик жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү, бизнес, коомчулук, тармактык мекемелер жана эл аралык өнөктөштөр катышты. Иш-чара инвестициялык кызматташтыкты өнүктүрүүгө, аймактык долбоорлорду колдоого, мамлекеттик органдар менен бизнес өкүлдөрүнүн өз ара аракеттенүүсүн кеңейтүүгө жана инвестицияларды тартуу боюнча мамлекеттик саясатты түшүндүрүүгө багытталды. Бул жерде бардык мындайчасын айтканда, аймактарды да тең параллель өнүктүрүп, Кудай буйрса ушул аймактардагы жана инвестициялык долбоорлорду ишке ашырып, бул жерде сиздер билесиздер, ар бир инвестициялык долбоордун артында албетте жана социалдык пакеттери бар, жаңы жумуш орундар, ошол эле мезгилде жанагы республикалык бюджетке толтурулуп, ошол эле мезгилде социалдык төлөмдөр да төлөнөт да. Ошол учурдан пайдаланып бүгүнкү күндө ошол жанагы разрезе области, кечээ мына Баткен областында болуп өттү, бүгүн мына Ош областында, эртең Жалал Абад областында, ошол эле мезгилде анан кийин Чүй, Талас, Ысык көл, Нарын областтарында дагы биз бүгүнкү күндө ошол жана семинар, тренингтерди жүргүзүп,
буларга сертификаттарды берип, булар менен тыгыз байланышта болуп, албетте ушул ар бир жердин өзүнүн инвестициялык потенциалдарын мындайчасын айтканда ачып, булар менен биргеликте чогуу тыгыз байланышта иштеп, мамлекетибиздин инвестициялык климатын оңдоо максатында бүгүнкү күндө ушул жерге келип отурабыз. Иш-чарага катышкан Ош шаардык кеңешинин депутаты ишкер Искакбек Майлиев инвесторлор үчүн жагымдуу шарттарды түзүү жана аймактардын туруктуу өнүгүүсүнүн маанилүүлүгүн айтып, сунуштарын да билдирди. Ата мекендик өндүрүшчүлөргө жакшы бир климат түзүп бериш керек болуп атат. Себеби коңшу өлкөлөрдөн, чоңураак өлкөлөрдөн келген товарлар, алардын биздин ата мекендик өндүрүшчүлөр менен мына конкуренция жүргүзгөндө баалар жагынан басымдуулук кылып коет. Ошол жагынан кичине жеңилдиктерди берип, жеңилдиктерди берсе, биздин ата мекендик өндүрүшчүлөрдүн дагы товар обороту кызыйт деген ойдомун. Семинардын жүрүшүндө инвестициялык климат бирдиктүү терезе механизми, АИС инвестициясы системасы, инвесторлор үчүн мамлекеттик колдоо чаралары жана кепилдиктер тууралуу маалымат берилди. Ошондой эле инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу, инвесторлордун кайрылууларын кароо жана мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорлордун өнүктүрүү маселелери талкууланды. Инвестициялык долбоорлордун ишке ашырылышына мониторинг жүргүзүүнүн алкагында инвестициялар боюнча улуттук агенттигинин башчысы Равшанбек Сабиров Ош шаарындагы мамлекеттик жеке өнөктөштүк механизми негизинде ишке ашырылып жаткан бир катар объектилерге барды. Бул долбоор Ош шаарынын мэриясы жана Демал ден соолукту чыңдоо комплекси жоопкерчилиги чектелген коомдун катышуусунда ишке ашырылган Булак спорт комплекси мамлекеттик жеке өнөктөштүк жөнүндө макулдашууга 2024-жылы 25 жылдык мөөнөткө кол коюлган. Биздин Булак спорт комьюнити комплексибизде олимпиадалык стандарттагы Кыргызстандагы жалгыз бассейн именно ушул биздин комплексте болуп эсептелет. Размери 50 метр, 20 метр. Бишкекте да жок. Ошондуктан эң алгачкы, эң ири спорт комплекс болуп саналабыз. Спорттук саламаттыкты чыңдоо комплекси 2025 жылдын 5 октябрында пайдаланууга берилген. Долбоор спорттук инфраструктураны өнүктүрүүгө, сергек жашоо образын жайылтууга, дене тарбия жана спорт менен машыгуу үчүн шарттарды түзүүгө, ошондой эле Ош шаарынын ага жакынкы жайгашкан райондордун тургундары үчүн спорттук объектилердин жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга багытталган. Равшанбек Сабиров андан ары мамлекеттик жеке өнөктөштүк алкагында курулуп жаткан Ош юстиция башкармалыгынын жаңы имаратынын курулуш иштеринин жүрүшү менен жеринен таанышты. Долбоор учурдагы мамлекеттик жана санитардык талаптарга жооп берген заманбап 5 кабаттуу административдик имаратты курууну карады. Аны ишке ашыруу үчүн кызматкерлер ыңгайлуу шарттарды түзүү үчүн жана калкка сапаттуу юридикалык кызматтарды көрсөтүүнү камсыз кылууга багытталган. Мурдагы имаратыбыз аябай эски болгон. Полдору чириген, балкалары чириген, анан үстүнөн там чаккан болчу, аябай эски болчу. Анан кийин ГЧП мыйзам негизинде жаңы куралы, бизде бюджетте акча жок болгондуктан жаңы ГЧП мыйзам негизинде куралы деп чечимге келгенбиз, министрибиздин тапшырмасы менен. Ошондо 2024 жылы келишимге кол койдук. Капитал Строй Инвест компаниясы менен. Ошол 24 жылы башталды. Буюрса, ушул июнь-июль айында бүтөбүз деген оюбуз бар. Учурда объект активдүү курулуш баскычында турат. Имараттын 3 жана 4 кабаттарынын курулушу аяктап, иштер кызуу уланууда. Объектти пайдаланууга берүү 2026 жылга пландалган. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоору инвестициялар тартуунун жана социалдык инфраструктуранын өнүктүрүүнүн маанилүү инструменттеринин бири. Бүгүн биз спорт тармагында жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө мындай кызматташуунун конкреттүү жыйынтыктарын көрүп жатабыз. Улуттук агенттик жарандардын жашоо сапатын жакшыртууга жана өлкө аймактарын өнүктүрүүгө багытталган демилгелери мындан ары да колдоону улантат деп белгиледи Равшанбек Сабиров. Ошол жанагы мамлекеттик органдар бүгүнкү күндө жанагы инвесторлор булардын артынан эмес, мамлекеттик жетекчилер президентибиздин тапшырмасына ылайык ушул жана инвесторлордун аркасынан бүгүнкү күндө чуркаш керек. Ошол эле мезгилде АИС инвестиция бул эмне деген онлайн режимде бүгүнкү күндө ошол эле айыл өкмөтү дагы зам губернатор, зам акимдер дагы онлайн режиминде
ошол жанагы кайсы инвестициялык долбоорлорду салган болсо ошону көрүп турат. Жанагы ситуационный центр администрация президенти дагы бул маселе боюнча мындай кабардар болуп турат. Албетте ошол зам акимдерди, губернаторлордун бүгүнкү күндө ошол жыл аягында инвестициялык долбоорлорду канчалык деңгээлде ишке ашырды, экономикалык потенциалын канчалык деңгээлде раскрывать этип бере алды. Бүгүнкү күндө ошол ар бир инвестициялык долбоор келгенден кийин анын артында социалдык жанагы программалары бар. Ошол клубтарды оңдоо, мисалы үчүн детсад салуу, мектептерге жардам берүү, буларды жанагы таза суу программасы, электроэнергия, буларды канчалык деңгээлде ошол акимдер или губернаторлор иштей алды. Мунун бардыгын ошол ситуационный центр администрация президенти дагы мындайчасын айтканда карап буларга баа берип турат да. Объектилерди кыдыруунун жыйынтыгында долбоорлорду ишке ашыруунун кийинки этаптары, ошондой эле инвестицияларды тартуу жана аймактык инфраструктураны өнүктүрүү максатында мамлекеттик жеке өнөктөштүк механизмдеринин натыйжалуулугун жогорулатуу маселелери бул иш-чарада талкууланды. Инвестициялар боюнча улуттук агенттик өлкөнүн бардык аймактарында инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү жана инвесторлор үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү боюнча иштерди улантат. Ошондой эле бул форматтагы жолугушуулар, семинарлар башка областтарда да өткөрүлөт. Гүлжан Ажматова, Эркинбек Баймуратов, Ош шаары.